Саламатсыңарбы? Силер менен онлайн сабак аркылуу кайрадан байланышып жатканыма кубанычтамын. Бүгүнкү маалымат технологиялардын өнүккөн доорунда аралыктан окутуу, жаңы билимдерди кабыл алуу, силер менен кайтарым байланыштарды жасоодо эч кандай көйгөйлөр жаралбайт деп ойлойм. Анткени аралыктан окутуу бул билим берүүнүн заманбап форматы. Бүгүнкү бизден өтүлүүчү сабак бул маалымат коопсуздугу дисциплинасы, лекциялык сабак. Анда биз колдонуучулардын интернет айдыңындагы жеке маалымат коопсуздугу, социалдык тармактарды маалыматтарды бөлүштүрүүдө туура багытта колдонуу бул биздин биринчи бөлүк. Ал эми экинчи планда өзүбүздүн жеке электрондук документтерди сактоо. Жеке компьютер менен иштеген ар бир эле адам бүгүнкү күндө вирустарга туш келип көйгөй жаралбай койбойт. Мына ошол вирустук программалар, антивирустук программалардын классификацияларын, алардын пайда болушун, жашоо чөйрөсүн жана колдонулушу жөнүндө сүйлөшөбүз. Адамга физикалык жактан коркунуч туулбаса, физикалык коргонуунун кереги жок. А бирок маалымат коопсуздугунда ар дайым коргоого муктаж. Бүгүнкү сабагыбызда өтүлүүчү тема колдонуучулардын интернет тармагында жана жеке маалымат коопсуздугу. Сабагыбыздын максаты колдонуучулар интернет мекиндеги маалымат коопсуздугун билип, компьютердик вирустар жана антивирустук программаларды тааный алышат, вирустардын классификацияларын жана кандай жол аркылуу жугаарын аныктай алышат. Сабакта маанилүү эрежелер, маалыматты кунт коюп угуп, силер үчүн жаңы болгон терминдерди белгилеп, жаңы алынган маалыматтарды өз алдынча анализдөө. Сабагыбыз эки пландан турат. Биринчи, колдонуучулардын интернет тармагындагы маалымат коопсуздугу, электрондук документтерди сактоо, вирус, антивирустук программалар бул экинчи бөлүгү. Азыр маалымат технологиясынын заманы. Ошого жараша интернет мекиндигинде жеке маалыматты коргоо олуттуу маселеге айланган. Айрымдар интернетти көп колдонгону менен анын пайда зыянын аңдабайт. Айрым учурда адепсиз кимдир бирөөнү шылдыңдаган маалыматтарды жайгаштыргандар да кездешет. Бүткүл дүйнөлүк желени пайдаланып жатканда, силер чыгарган маалымат качандыр бир убакытта кайра өзүңөргө каршы иштеп калышы мүмкүн. Андыктан интернет өзүнө өтө кылдат мамилени талап кылаарын унутпагыла. Интернет эч кимди, эч нерсени унутпаган касиетке ээ. Интернетте эч нерсе жашыруун эмес. Силер компьютер же телефон кызматын колдонгон кезде санариптигизиңер сөзсүз калат. Айрымчылуундар ошол из аркылуу маалыматты таап алып, кайра өзүңөргө басым жасашы мүмкүн. Браузер же тиркеме аркылуу интернет колдонуучунун күнүнө канча сайтка киргенин, эмне окуп, эмне жазганын угуп отуруп, жеке маалыматты оңой эле билип алышат. Маалымат жана технология доорунда жеке коопсуздукту коргоо оңой эмес, бирок ошого жараша сиз тууралуу маалыматтарды коргоп, коркунучтун алдын алууга жардам берген программалар да бар экенин баарыбыз жакшы билебиз. Кандай болгон күндө да интернетти туура ак ниеттик менен колдоно билген жакшы. Анткени базада ар бир маалымат түбөлүк сакталып калат. Силер социалдык тармактарда бөлүшкөн ар бир маалымат үчүн жеке өзүңөр гана жооптосуңар. Учурда өнүккөн өлкөлөрдө атайын интернет укук коргоо бөлүмдөрү иш алып барат. Алар мыйзам бузгандардын социалдык аккаунттарынан тартып, ар бир жазган пикирине чейин текшерип чыгалышат. Уруксат сурабай кимдир бирөөнүн сүрөтүн же видеосун жалп жерге жарыя кылуунун арты да сот менен бүтүшү мүмкүн. Интернетте визуалдык жашоо эмес, чыныгы жашоонун бир бөлүгү катары канчалык тез кабыл алсаңар, ошончолук таза болосуңар. Чынчыл жана сак болууга жардам берүүчү кеңештер бул биринчи акыл калчап ойлонгула. Өзгөчө силерге түшүнүксүз болгон тилде жазууларды бөлүшүүдөн сак болуш керек. Балким ал согуш жүрүп жаткан өлкөнүн ураны же болбосо элге кайрылуусу болушу мүмкүн. Жакын досуңардын бөлүшүп кой деген суранычын аткарууга да шашылбагыла. Студент кезиңердеги бөлүшкөн ой пикириңер бир канча жылдан кийин жеке жашооңорго же жумушуңарга терс таасирин тийгизип калышы мүмкүн. Убакытты туура пайдалануу керек. Жашоонун алтын мүнөттөрүн интернетке уурдатпагыла. Силердин маалыматыңарды сактап калбай турган браузерлерди же тармактарды пайдалангыла. Жеке коопсуздугуңар үчүн телефондогу GPS функция сервисин өчүрүп койгон оң. Интернет катардагы колдонуучулар үчүн бекер эч нерсе жок экенин биз билгенибиз жакшы. Интернет колдонуучулар арасында мисалы бул SMS-те 10 адамга жөнөт, бекер белек утуп ал сыяктуу азгырма маалыматтар бар. Баарынан кызыгы маалыматты бөлүшкөн адам көп учурда өзү ачыбаны окубайт. Жыйынтыгында биздин коом интернетке мамилесин өзгөртүүгө тийиш. Айрыкча өспүрүмдөргө пайдалуу маалыматты алууну үйрөтүү зарыл. Маалымат технологияларын чынчыл туура багытта колдонуу менен гаджеттин кулу болбой, тескерисинче аны бизге кымбат болгон ийгиликке жетүүдө чоң курал катары пайдаланганыбыз жакшы. Мына ошондуктан жогоруда айтылгандарды туура кабыл алып, пайдалансаңыз, маалымат технологиялар айдыңында коопсуздугуңузду өзүңүз камсыз кылган болосуздар.
Ал эми өзүбүздүн жеке компьютерибиздеги электрондук документтерибиздин коопсуздугу, вирустардан кандай сактанабыз, мына ошолор жөнүндө сүйлөшөбүз. Экинчи бөлүк вирус, антивирустук программалар. Вирус бул латын тилинен которгондо жугуштуу же болбосо у деген маанини билдирет. Бул компьютердин эстеп калуу түзүлүштөрүнүн дисктеринде сакталып, башка программаларга кирүүгө жөндөмдүү машиналык код менен жазылган атайын программа. Компьютердик вирусту түзүү идеясы алгач бул фантаст жазуучусу Райанга тиешелүү деп айтылат. Ал 77-жылы АКШда жарыкка чыккан китептеринин биринде бир эле убакыттын ичинде 7000ге жакын компьютерди иштен чыгарган эпидемияны сүрөттөп жазган. Мына ошондон тарта программисттер тарабынан атайын чакан вирустук программалар иштеп чыгарыштаган. Вирустун башка өзгөчөлүгү болуп, бул анын көбөйүүсүндө. Башкача айтканда, вирустун андан аркы иштеши үчүн даяр өзүнүн көптөгөн нускасын пайда кылат. Вирустар кадимки аткарылып жаткан exe, com типтериндеги файлдарга же физикалык маалымат алып жүрүүчү секторлорго жабышып алып, башка бирөөнүн жеке компьютерине оңой эле көчүрүп барылат. Вирустук программалардын таркалыш механизми кандай жүрөт? Булар компьютердик вирустарга маалымат алуучу дисктер, компьютердик тармак аркылуу жугат. Мындай жугуу кээде кокусунан болуп калышы да мүмкүн. Вирус адатта жумушчу программага аны иштеп баштаганында берилип, андан соң командаларынын баары аткарылып бүткөндөн кийин жумушчу программага кайтып келип, башка файлдарга жуктурулушу толук мүмкүн. Көпчүлүк убакта вирустар дисктин ишке киргизүүчү секторуна жана exe, com, sys, bat тибиндеги аткарылып жаткан файлдарга жугат. Тексттик файлдарга вирус аз жугат. Вирустун жашоосун шарттуу түрдө биз эки фазага бөлсөк болот: пассивдүү жана активдүү фазалары болуп. Пассивдүү стадиясында иш жүзүндө алар өзүн көрсөтпөйт, колдонуучуларга көрүнбөөгө аракет жасайт. Бирок бул стадияда башкарууну компьютердин башкы дискиндеги системалык же колдонмо программаларды таап, аларга кирип алышат. Ал эми вирус чыккан системаларды бузуу үчүн активдүү аракеттердин стадиясын вирус чабуулу деп атап коебуз. Ал эми вирустун типтери боюнча бул 4 типке бөлүнөт: жүктөлүүчү сектор вирусу, файл, трояндын аты жана макровирустар болуп. Эми ар бирине кыскача мүнөздөмө бере кетсек, жүктөлүүчү сектор вирусу бул компьютердик системаны иштетүүчү баштапкы жүктөө программасына жугат. Вирус чыкканда жүктөөчү программа иштетилгенде андагы вирус компьютердин эсине жазылып калат. Ал жерден компьютерге орнотулган флоппи дисктеринин ар бирине жуга берет. Трояндык вирусу бул кадимки эле программага окшош. Ал программанын ичинде жашырынгандай түрдө иштелип чыккан. Файл вирусу бул өзүнүн аты айтып тургандай эле файлдарга гана зыян тийгизет. Эгерде вирус чуккан файл башка компьютердик системага жиберилсе же ага кайрылса, анда ошол башка системага дагы вирус сөзсүз түрдө жугат. Макро буйруктардан жуккан вирусту документ ачылганда макровирус эске жүктөлөт да андан башка программаларга уже таркай баштайт. Көп учурда макровирустар шаблондордун бөлүгү түрүндө иштелип чыгат жана түзүлүп жаткан документтерге шаблонду колдонуп жатканда жугат. Ошол компьютерге биздин вирустун түшкөнүн кандай жол белгилер аркылуу билебиз. Программалар бир аз туура эмес иштей баштайт. Компьютердин иштеши жайлайт, аракет системасын жүктөлбөй калышы байкалат. Файлдар же папкалардын өз алдынча жок болуп кетүүсү, файлдардын көлөмү өзгөрүп, мындайча айтканда чоңоюп, файлдардын саны өз алдынча дагы нускасын көбөйтө берет. Демек ошентип отуруп алар оперативдүү эстин толушуна алып келет. Экранга күтүлбөгөн билдирүүлөр, сүрөттөрдүн чыгышы мүмкүн, күтүлбөгөн үндөрдүн кээде угулуп калышы дагы мүмкүн. Ал эми ошол вирустардан сактануу үчүн бизде атайын ошол программисттер тарабынан чыгарылган компьютердик вирустар кызмат кылат. Компьютердик вирустар булар атайын вирустарды жок кылуу үчүн чыгарылган чакан программа. Алардын милдети вирустарды аныктоо, вируска чалдыккан программаларды кандай деңгээлде жана канчалык зыян келтиргенин тактап туруп, келтирилген зыяндарды азайтуу болуп эсептелинет. Вирустарга каршы иштөөчү программаларды биз детекторлор, ревизордук жана күзөтчү деп бөлүп коебуз. Детектордук программалар кандай? Булар вируска чалдыккан файлды табып, вирустун түрүн аныктайт. Кээ бир программалык детекторлор файлдагы вирустарды анализдеп, жана көбүнчө жаңы белгисиз программалык детекторго табат. Бул программа өзүнө белгилүү болгон вирустарды гана зыяндаштыра алат. Ал эми ревизордук программалар файлдын түзүлүшүн эле элестетип турат, азыркы иштөөдө анын түзүлүшүн салыштырат. Эгерде өзгөрүүлөр болсо, иштетүүчүгө дароо кабар берет. Программадагы ревизор зыяндаштырылган файлды же дискти айыктырат. Вирустардын бардык түрүн жок кылууга жөндөмдүү.
Күзөтчү программалар же фильтрлер оперативдик эске убактылуу жайгаша алышат. Эгерде вирустардын тобу болсо, колдонуучуга кабар берип, мындан тышкары көпчүлүк күзөтчү программалар атайып тургандай эле булар күзөттө туруп аракеттенип жатканда кармайт. Күзөтчү программаларды көптөгөн вирустун түрлөрүн аныктоого жана вирус зыяндаштырууга өлгүрөй электе колдонсо болот. Деги эле вирустардан кантип сактанса болот? Вирустарды компьютерге түшүрбөөнүн жолу барбы? Ал үчүн антивирустук программаны сөзсүз орнотушубуз керек. Ал лицензиялуу болгону жакшы. Компьютердик түзүлүштөрдү системалуу түрдө текшерип турганыбыз жакшы. Антивирустук программабыздын базасы эскирип калат, ошон үчүн аны тез жаңыртып турушубуз керек. Келген маалыматтарды зерикпестен текшерип, анан ачуу керек. Браузердеги жогорулатырган коопсуздук кызматын колдонгон оң. Маалыматтарды архивдеп туруу дагы вирустан коргонууга жардам берет. Анткени архивдөө бул сжатие, сиздин маалыматыңыздарды кысып, көлөмүн кичинертет дагы, вируска орун жок. Электрондук почтадан кыскартылып келген файлдарды зарыл болбосо ачпоо керек. Эгер керек маалымат болсо, антивирустук программага текшерип туруп, анан ачканыбыз жакшы. Зарыл болгон маалыматтарды сырткы эскертте сактоочу түзүлүштөргө сактап койгонубуз оң. Дисктерге же флешкаларга. Андан кийинкиси электрондук даректерди дагы пайдаланганыбыз жакшы. Ошол өзүбүздүн электрондук дарегибизден кат письмо себе деген жери бар. Ошол жерден өзүбүзгө өзүбүз жиберип койсок, бул дүйнөнүн кайсы гана бурчуна барбайлы интернет тармагы туташкан жерге документ ар дайым жаныбызда. Жоголуп кетти, вирус чугуп кетти же бир жерде калып кетти дегенден алыс болобуз. Ар ким антивирустук программаларды өзүнүн керектөөсүнө жараша колдонот. Мисалы жанагы Мегаком оператордук түйүнүн кайсы бирөөсү тандаса, кимдир бирөөгө Билайн жагат. Кээ бирибиз О оператордук байланыш түйүнүн тандагандай эле антивирустук программаларды дагы ар ким өз керектөөсүнө жараша колдонот. Мен сиздерге Касперский антивирустук программаны сунуштап, ушул жөнүндө айтып кетсем, дүйнө жүзү боюнча эң популярдуу жана күчтүү антивирустук программалардан болуп саналат. Программа россиялык вирустун атмосферага ылайыкташтырып жасалган. Вирустарга каршы жакшы каршылык көрсөтөт. Бул антивирустук каф базасы учурда 96 миңге жакын вирусту тааный алат. Ал эми программага жаңы кошумчалар күн сайын иштелип кошулуп турат. Анткени бул конкуренция чөйрөсүнө туруштук бериш үчүн бул күн сайын өзүнүн жаңы версияларын иштеп туруп, күн сайын жаңы чыккан вирустарга каршы тура алыш керек. Мисалы кээ бир илимдерде, кээ бир сабактарда бир эреже же бир формуланы жаттап алсак, ал өмүр бою же 100 жылга жетиши мүмкүн. Мисалы 2-2-4 бул эч качан 6 болуп калбайт дегендей мааниде. Бизде мына программалоо чөйрөсүндө бул андай эмес. Бүгүнкү алган жаңы маалыматыбыз эртең эски версиясына айланып калышы мүмкүн. Ошондуктан биз программалоо чөйрөсүндөгү окутуучулар дагы биз өзүбүз күн сайын жаңыланууга муктажбыз, өмүр бою студентпиз мындайча айтканда. CAF Personal Pro версиясы бир нече маанилүү модулдардан турат. Сканер бул катуу дисктерде вирустардын жугуп калышын текшерүүчү. Толук издөө берсек, ал файлдарды катары менен бирден текшерип чыгат, бирок чынында бул бир аз убакытты талап кылат. Жеңил режим форматтуу программаларды тандоо CAF тарабынан программаларды гана эмес, офис форматында түзүлгөн документтерди да текшерүүгө мүмкүндүк берет. Эгер силер кайсы бир белгилүү болгон типтеги файлдарды гана текшергиңер келсе, анда дагы бир башка режим, бул маска боюнча тандап алуу керек. Маска деп текшериле турган файлдардын типтерин киргизүү керек. Мисалы, Doc, Excel. Мына ушу менен менин бүгүнкү силерге сабагым бүттү, лекциялык сабак аягына чыкты. Эми ушул алган билимиңерди мага электрондук дарек же WhatsApp тиркемелер аркылуу кайтарым байланышка чыгышыңар керек. Колдонуучулардын маалымат коопсуздугу боюнча өзүңөрдүн версияңар менен кыскача видео сабак. Ар кимиңиздер эгер үйүңүздө жеке компьютер болсо, ошол жерге антивирустук программаны орнотуу, же аларды жаңылатуу боюнча кыскача видео урокторду тартып мага жибергиле. Аларды каалагандай программада тартсаңар болот. Bandicam, X-Record же жөн гана запись экраны же антивирустук программаларды орнотуу боюнча кичине слайд жасап видео кылсаңар дагы болот. Андан сырткары Videorock.net деген сайт бар. Ошол сайтта тест тапшыруу бөлүгүн тандап туруп, бул тесттин номерин жазып, андан кийин өзүңөрдүн аты жөнүңөрдү толук тайпаңарды жазып туруп, ошол тестти бүгүнкү өтүлгөн тема боюнча тапшыргыла, бул тиркеме аркылуу дагы кирилсе болот. Ушуну менен лекциялык сабак аягына чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.